Өмүрбек Бабанов жетектеген өкмөт убагында кандай реформалар менен элдин эсинде калган. Айдоочулардын алкышына эң көп татыган чечимдердин бири жеңил унааларды милдеттүү түрдө техникалык кароодон өткөрүүнү жоюп салуу. Ал кезде муну менен Ички иштер министрлиги алектенип, бирок унаалар тийиштүү текшерүүдөн өткөрүлбөй, темир тулпар ээлери акчага мөөр бастырып, коррупция гүлдөп кеткени айтылган. Айрым маалыматтар боюнча жыл сайын техникалык кароодон кимдир бирөөлөрдүн чөнтөгүнө 50 миллион сомдун тегерегинде акча түшүп турган. Мындан улам Өмүрбек Бабанов чечкиндүү кадамга барып, жемкорлуктан арылыш үчүн жеңил унааларды милдеттүү техникалык кароодон өткөрүүнү жоюп салган. Бабанов атмит этпеди эле мучу. Андан көрө ушу атмит этилген эле бойдон эле болгону жакшы да. Бул лишний эле баягы неме болот да, чыгаша эле жөндөчү. Ортодо ошондой. Дагы эмне себептерден уламы сиз каршысыз? Эмне себептен болгондо ушул киргизгенде баягы эле четтегилер эле эми иштеген билесиздер да. Биздин коррупция бар да, кыскасы мындайча айтканда. Грубо говоря, коррупция да. Ал коррупцияга эле жол ачылат. Техосмотр вообще кереги жок. Ошо. Техосмотр пассажир ташыгандар тиги булар кылса болот. А мондай жөнөкөй адамдар техосмотр эмне кереги бар? Кереги жок. Это будет структура, которая будет пропускать все машины. То есть это опять коррупционный риск? Ну, не коррупционный, это бардак. Если машину проверять на соответствие всем техническим параметрам, 90% парка надо поставить к забору и снять номера. 2012-жылы 280 миң айдоочу милдеттүү техникалык кароодон өтүүдөн бошотулган. Бул боюнча экономикалык анализ жүргүзүлгөндө жөнөкөй жарандардын 140 миллион сому үнөмдөлгөнү аныкталган. Ошондой эле коррупциялык схема буулган. Эл аралык институттардын эсептөөсү боюнча бул жааттагы реформанын жыйынтыгында 500 миллион сомдук жемкорлук иштери токтотулган. Дегени менен учурда милдеттүү түрдө техникалык кароону кайра киргизүү демилгелери көтөрүлүп келет. Бирок адистер кайра эле бюрократиялык тоскоолдуктар жарата турган кадамдарга баруунун кажети жок деп эсептешет. Бул биздин өкмөттүн убагында болгон. Анда Бабанов премьер эле, мен финансы министр элем. Мен ошондо колдогом. Анткени ал убакта деле техникалык текшерүүлөрдү өттүктөп эле жөн эле печать басып эле акча ала берчи. Азыр деле ошо система көп жакшылыкка алып келген жок да. Ошондуктан биз рынок шартына ылайык бизде азыр частный сектор деп коебуз. Биздин бизнесмендер дагы өзлөрүнүн столлорунун баарын ачты. Ошолорго биз талаптарды күчөтүшүбүз керек. Эгерде бир авария техникалык себептерден боло турган болсо, ошо кайсы станцияда обслуживание өтүп атса, ошо жердин дагы жоопкерчилигин чогуу карашыбыз керек. Анан азыркы иштеп аткан системаны биз калтырышыбыз керек. Кыргызстанда документ алууну жөнөкөйлөштүрүү максатында бирдиктүү терезе принцибин киргизүү демилгеси да мурдагы өкмөт башчы Өмүрбек Бабановго таандык. Анткени ал кезде паспорт алуу үчүн ар башка мекемени кыдырып чыгууга бир нече күн талап кылынып, документке ээ болуу көптөгөн кыйынчылыктарды жаратчу. Ал эми азыркы тапта калкты тейлөө борборлорунда жарандык абалдын актыларын жазуу бөлүмдөрү, паспорт столдору, сурап билүү бюросу, сүрөткө тартуу, банк кассалары бир жерге чогулуп, бирдиктүү терезе принциби менен иштеп жатат. Бул кардарлар жана кызматкерлер үчүн да бир топ ыңгайлуу. Калк төлөө борбору киргенде эле биздин кызматкер тозолот. Тозолгондон кийин баардык документтерди текшертип, мондай талон берет. Талонду алып алып, биздин жаран бул фотосалонго кирет да. Бул жака кирип эле сүрөткө түшөт. Сүрөткө түшкөндөн кийин эле күтүп турат бир аз мына монда отуруп. Андан кийин чыгып эле могул жерде мондай кагаз ташталат да. Бул кагазды алып алып, талонду алып алып, тиги жака өтөт. Тиги жака өткөндөн кийин эле ал жака кирип барып туруп, өзүнүн бул электрондук очередь менен табло күйгөндөн кийин гана кирет. Киргенден кийин эле отурат. Отургандан кийин баардык маалыматтарды биздин операторлор базалардан чогултуп, бул арызды кабыл алат да. Арызды кабыл алгандан кийин эле колун койдуруп туруп, электрондук кол менен кол коюлат. Койгондон кийин биздин паспортты басып чыгаруу заводуна жиберет. Заводдон чыккандан кийин биздин кызматкерлер СМС сообщение жиберет. СМС сообщение келгенден кийин жаран келип туруп паспортун алып кеткенге мүмкүнчүлүгү бар. А мурда ошол баарын ар кайсы жерден чогултуш керек? Мурда ушул кызматтардын баардыгын ошол эле АСБ, касса, сүрөт баардыгы ар кайсы жерде жайгашкан болчу. Жарандар ошол жердин баарына убакытын кетирип, паспорт алуу 1 жумадан 2 жумага чейин ошо паспортты кайрылуу убакытты алчу да. Бүгүнкү күндө эң көп болгондо жарым саат убакыт кетет. Андан эң аз болсо 3 мүнөттүн убакыттын ичинде ала алышат да. Бүгүнкү күндө Кыргызстан боюнча 17 калкты тейлөө борбору бар. Анын 6 Бишкек шаарында жайгашкан. Депутаттардын айтымында бирдиктүү терезе принцибин киргизүү ошол кезде туура чечим болгон. Эми бул системаны мындан да жакшыртып, электрондук түрдө документ алууга убакыт келди деп эсептешет.
Азыр дүйнөдө башка тенденция болуп атат. Негизи бирдиктүү терезе ал болуш керек болчу 10 жыл мурун ушундай талап болгон да. Азыр башка талапты дүйнөдө коюп атышат. Бул интернет аркылуу ушундай услугаларды берүү. Мамлекет негизи ушундай бериш керек. Жаран үйдөн чыкпай эле компьютерге кирип ар кандай документтерди оформление кылса болот деп ушундай азыр талаптар болуп атат да. Ошондуктан мен ойлойм, биз ошого дагы уже бат-баттан иштеш керекпиз. 2012 жылы Өмүрбек Бабанов премьер-министр катары түрдүү инновациялык долбоорлорду ишке ашырууга бел байлаган. Убагында анын жардамы менен мамлекеттик сатып алуулар электрондук система аркылуу өткөрүлө баштаган. Аталган портал бүгүнкүгө чейин ийгиликтүү иштеп келет. Нурзада Сыдыкбекова, Нурбек Капаров, НТС.